бардыгы ошол 22-октябрда болгон иш-чаранын негизинде түзүлүп аткандыктан мага эч кандай түшүнүксүз болуп атат. Эмне себептен мени арасына кошуп коюшту? Эмне себептен эгерде ушунчалык массалык башаламандыкка, бийликке каршы бир кандайдыр бир мыйзамсыз иш-аракеттерге түртүп атат деген шек боло турган болсо, эмне себептен буга чейинки менин жазгандарымды анализ жасашкан жок? Анткени мен тескерисинче ар дайым жазам. Мыйзамсыз бийликти басып алуу же бийликти кет деген менен маселе чечкени токтотушубуз керек. Биз тескерисинче мойнуна минип алып иште дегенге турушубуз керек. Менин посторум турат баардыгы. Анан бул айыптын баардыгы ошо 22-октябрда болгон жанагы кофейнядагы жыйналыштан болот. Мен тескерисинче ошол жыйналыштын чогулушкан адамдар кесинде жазып атышат, комитет түздүк деп. Мен жазып атам алардын посторуна. Кимдер түздүңөр? Жакында айтабыз дейт. Жашырбай, силер дагы жабык эшик аркасында чогулуп калдыңар беле. Аттарын атагыла деп атам. Тескерисинче мен ошол сөздөрдү айтып атсам, мени бияка кошуп коюп атышат да. Бул коюлуп аткан айыптар буга чейинки жолугушуулар дейт. Буга чейинки, мындан кийинки деп атат. Бири дагы тергөө учурунда тергөөчүлөрдөн суроо берилген жок мага. Мисалы үчүнчү, менин кылып келген иш-аракеттердин баардыгы мыйзамдуу талаада болгон. Мен эч качан мыйзам бузууга же бир кандайдыр мыйзамсыздыкка үмүт кыла турган иш-аракеттерди кылган эмесмин. Тергөө учурунда эмне үчүн мени ушул жалгыз ушул топ менен болгон байланыш бар деп аныктайт. Мен бийликтин башында тургандар менен да байланышам ар дайым. Мен бардык министрлер менен сүйлөшөм. Мен көбүн айтам, алдын алгыла. Могул жерде алдын алгыла. Бул жерден оперативный штаб ачкыла. Могул жерде маалымат саясатыңарды жакшырткыла. Мен канча министрге жашыруун болсо да көмөктөшүп келдим. Могу слабый болуп атат деп. Эмне себептен тергөө бир гана туура эмес жактарын санап коюшту да. Аныктагыла. Бүт телефон силерде, бүт бардыгы. Кааласаңар 24 саат сурак кылгыла. Тиешелүү мен байланышкан адамдар чакыргыла. Мен азыр аттарын атап ойлогом, бирок ошол эле министр, ошол эле Кыргызстанды башкарып аткан адамдар менен бетпе-бет отуруп сүйлөшсө болот. Мен кандай чыгуу жолдорун айткам? Мен эгерде мунул жерде жазылып аткандай массалык башаламандык, бийликти алмаштыруу деген кымындай көз карашым болгондо, урматтуу сот, мен анда Тажикстан менен болгон кайгылашууда тескерисинче отуруп алып бийликти айыптамакмын. Оозуңарды ачпай эмне кылып атасыңар? Мына силердин контрразведка иштебей басып келди деп мен тескери ошол жерден пайдаланмакмын. Мен күнү-түнү тескерисинче бийликке кол алыш кылып жардамдаштым. Мына ошолорду эмнеге ушул тергөөлөр ийгиликтөө жасагандай эске алышкан жок. Жаман ою болсо, бийликке каршы кадам жасайм десе, дал ошол кризис учурда уникалдуу мүмкүнчүлүк болгон. Элдин баарын айтканга, мына башчыларыңар иштей албай, чек арада кол салып атат. Мына бийликтин канча рычагы болсо, массалык маалымат каражаттары менен иштей албай атат деп тескерисинче айып коймокмун. Мен бир айып кылган ишти колго алган да жокмун. Мен айттым, бул жарандык милдетибиз деп. Ошондуктан массалык басаламандылык, мындай бийликти басып алуу деген айыпты мага койгону өзү мындай логика туура эмес келип калды да. 1993 жылдын 30 январында Бишкек шаарында турган Улуутуда Роскрозетктин жараны үй-бүлөлүү школаны мурда соттолгон эмес, Бишкек шаарынын Токтогул көчөсү 8-33 батиринин тургуну Бейшенбек Булатайдын кармалуусун мыйзамдуу негиз текшерүү жөнүндөгү өтүнүчүн жана ошондой эле ага карата бөгөт кою чарасын тандоо жөнүндөгү өтүнүчтөрүн карап чыгып, тергөө судьясы Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 32, 96, 97, 264, 265, 266 берилген жетекчиликке алып токтогулат. Тергөө тобунун жетекчиси Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы ага тергөөчүсү Жапековдун шектүү Бейшенбек Булатайдын кармалуусун мыйзамдуу жана негиз талап берүүчү өтүнүчү канааттандырылып, Бейшенбек Булатайдын кармалуусу мыйзамдуу жана негиз эсептелинсин. Ошондой эле тергөө тобунун жетекчиси Жапековдун айыпталуучу Бейшенбек Булатайга карата бөгөт кою чарасы катары камакка алуу түрү тандоо жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылып, Бейшенбек Булатайга карата бөгөт кою чарасы катары камакка алуу түрү тергөө мөөнөтүнө катуу айтканда 2022 жылдын 20 декабрь саат 17:59 чейин тандалсын жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги караштуу жазга аткаруу кызматынын 21 мекемесине жайгаштырылсын. Токтомдор жарыяланган тартып 500 күн ичинде Бишкек шаар сотуна апелляция тартып таныш мүмкүн. Тергөө протоколу кол коюлду. Эми бүгүн 1-май район соту түшүнүктүү болду. Бул саясий куугунтук деп айтып койсо болот.
Атай Бейшенбек бул эч кандай призыв эмелер менен алектенген эмес. Тиги комиссиянын баягы эмне дейт, бир комиссия уюшпады эле, ошондо комиссияга катышкандыгы далилденген жок. Бирок анга карабастан бүгүн 1-Май райондук сот тергөө соту ушундай чечим кабыл алды. Атайды СИЗО 1ге деп туруп 21-учрежденияга деп туруп жапты. Бул мындайча айтканда бүгүнкү күнү Кыргызстанда мыйзам жок деп айтса болот. Бүгүн мыйзам жок. Азыр деген мыйзам болсо, ошол эч бир далил жок нерсени уже мындай хотя бы башкаруу чарасын бөлөкчө чыгарып коймок. Бирок бүгүн мындайча айтканда сот системасы, бул уже сот системасы бул гиглеген бир судебный ветвь власти деп коет. Ошол ветвь властинин өлгөнү да. Булар уже полностью толугу менен мындайча айтканда бийликке эле башкарып калган. Бийлик эмне дейт, ошондой болот деген сөз. Биз 5 күн ичинде 5 күндүк мөөнөтүбүз бар. 5 күндүк мөөнөтүбүздө биз муну азыр кайтадан обжалование апелляциялык арыз менен, даттануу менен биз Бишкек шаардык сотко кайрылабыз. Чек жок да. Мен ушундай сагындуу бекем адаммын. Атай мектепте да ушундай бала болчу. Атай 4 жана 5 деп жазып койгон грамотаны албай ошондон ызычу. Мен 4 алган эмес, мен жалаң 5 алчумун. Эмнеге мага мындай грамота берген деп ошо 4-класста ушундай бала эле да. Чындыкка алып бурушкан бала болчу да. Анан кийин бул жакта эч кандай мыйзам Кыргызстанда иштебей калыптыр, эч кандай следствие иштебей калыптыр. Мындай бул жакта чындык следствие жүргүзүп, мындай кичине сурак алып, жок болгон калптын баары жазылыптыр. Барбаган жагына барды деп жазылыптыр. Катышпаган WhatsApp'та бар деп жазылыптыр. Бул только мындай калптын баарын жазып, эч кандай мындай бир жок. Бул жөн эле турган здание экен да, жөн эле адамдарды азапка салган здание экен ошо.